إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Абдуллах ибн Масуд деген сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға суроо берген суроосын айтып, бізге ушундай бір пайдалуу хадисти жеткирип атат. Бул хадис ушу Бухари жана андан башка булактарда келет. Ал сахаба айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, мен о Аллахтын элчиси, кайсы күнөө эң чоң күнөө, эң улук күнөө деп сурадым дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берген экен. Сени жараткан Роббиңе бир нерсени теңдеген болсоң, мындай жатканда шерик кошкон болсоң, ошол эң чоң күнөө деген экен да. Анан сахаба айтып атат. Анан айттым дейт, ооба бул өтө оор иш деп айттым дейт. Андан кийин сурадым дейт кайра. Андан кийин кайсы күнөө деп сураганда пайгамбар жооп берип атат. Өзүңдүн балаңды ошо мен менен ырыскылаш болуп калат деп жакырчылыктан коркуп өлтүрүп койгонуң деди. Андан кийин сурап атат. Андан кийин кайсы күнөө деп айттым дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи жооп бериптир. Өзүңдүн кошунаңдын аялы менен зына кылууң дептир да. Мына ошо чоң күнөө деп. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Масуд деген сахабанын суроосуна ылайык ошо чоң күнөөлөрдү атап кетти. Албетте бул хадисте мисалы чоң 3 күнөөнү айтып атат. Бул жерде 3 айтылса эле, ушул 3 эле күнөө чоң экен, башкасы чоң эмес деген билдирбейт. Бул ушу бир хадисте чогуу келген күнөөлөр жөнүндө айтып атат да. Мисалы кээ бир хадистерде да башка күнөөлөр келген. Мисалы айрым хадистерде 7 чоң күнөөнү айтып кеткен, буга окшогон хадистер көп да. Кыскасы бул жерде ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тиги сахабанын суроосуна ылайык 3 чоң күнөөнү айтып кетти. Мына бул үчөө тең чоң маселелердин бири. Ар бирине иншалла токтолуп айта кетебиз. Мына башталганда эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо чоң күнөөлөрдүн эң чоңу ошо Аллах субхана таала шерик кошуу, ошо сени жараткан Роббиңе бир нерсени теңеуң деп айтып кетти. Баарыбызга тең белгилүү болгондой, исламдагы эң чоң күнөөлөрдүн жаманы же болбосо чоң күнөөлөрдүн эң чоңу бул ошо Аллах таала шерик кошуп ширк келтирүү. Ширк келтирүү деген эмне? Ошо Аллах субхана таалага кайсы бир махлукту, кандай махлуктун түрү болбосун, ошо Аллах таалага теңеп коюу да. Ширк ушу 3 нерседе болот. Биринчи ушу ибадатта. Ким Аллах субхана таалага ибадатта, кулчулук кылууда, сыйынууда кандайдыр бир махлукту теңеп койгон болсо, мейли периште болобу, пайгамбар болобу, тоо таш болобу, олия болобу, арбак болобу теңеп койгон болсо, бул ширк болуп саналат. Мисалы айрыкча ушул күндө катуу тараган көптөгөн адамдар адашып калган дуа маселеси, тилек түлөө. Бул дуа кылуу, бул ибадат болуп саналат. Ким ушул дуа тилегенде Аллах субхана тааладан тилебей, кандайдыр бир махлуктан тилеп койгон болсо, арбактан же периштелерден же олиялардан, бул Аллах таала шерик кошкон болот да. Бул ибадатта. Экинчиси бул Аллах субхана таала кылган иштеринде. Муну биринчиси таухидул улухия деп коет, экинчиси таухидул рубубия. Аллах тааланын өзүнө таандык болгон иштери бар. Рызык берүүчү, аламды башкаруучу, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, мына ошого окшогон. Эгерде кимде ким мисалы Аллах тааладан башка рызык берүүчү бар, Аллах тааладан башка өлтүрүп тирилтүүчү бар деген болсо, демек Аллах тааланын кылган ишинде ал шерик кошкон болот. Үчүнчүсү Аллах тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Куранда келген жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келген. Ысымдары мисалы Аллах таала мээримдүү, ырайымдуу, кудуреттүү, күчтүү, көрүүчү, угуучу деген сыпаттардан болсо, мээрим сыпаты, кудурет сыпаты, илим сыпаты, жашоо сыпаты, Аллах тааланын жүзү бар, колу бар, Аллах таала аршынын үстүндө, бардык махлуктардын үстүндө, асмандын үстүндө деген Аллах тааланын өзүнүн сыпаттары бар да. Мына ушул нерселерди Аллах таала жалгыз, ага эч нерсе окшошпойт дагы, эч нерсе тең болбойт дагы, ал өзүнө ылайык. Эгерде кимде ким Аллах таалага ушул ысым сыпаттарында бирөөнү теңеп койгон болсо, мисалы Аллах тааланын мээриминдей бирөөнүн мээрими бар, Аллах тааланын кудуретиндей бирөөнүн кудурети бар деп айткан болсо, демек Аллах таала шерик кошкон болот да, ширк кылды деп эсептелет. Мына ушул нерсени шариатта таухид деп коебуз. Бул Аллах тааланын акысы. Ушул 3 нерседе Аллах тааланы биз жалгыз деп билип, Аллах таала шерик кошпой туура динди карманышыбыз керек. Айрыкча жана ибадат темасында. Мына көптөгөн адамдар, ошо пайгамбарлардын коому ушул ибадат жаатында, ибадат бөлүмүндө өтө чоң кемчиликти кетиришип, Аллах таала шерик кошкон. Ошондуктан пайгамбарлар келип, элдерин ошо туура динге чакырып, ширкти таштап, таухидке чакырып келишкен бардык пайгамбарлар. Ошо Адам алейхиссаламдан баштап биздин пайгамбарга чейин бардыктарын таухидке чакырган да. Ошону жакшы билиш керек. Эмне себептен ушуну кайра айтып баса белгилеп атабыз? Анткени адам баласы алсыз. Айрыкча биздин заманда надандык, илимсиздик тарап жаткан убакыт. Көптөгөн адамдар Аллах тааланын акысын билишпейт, таухид дегенди билишпейт, үйрөнүшпөйт.
Болбосо Курандын баары таухид. Куранда Аллах субханату өзүнүн акысы жөнүндө, өзүнүн кылган иши жөнүндө, рубубият сыфаты жөнүндө, улухият сыфаты жөнүндө, асма сыфат жөнүндө аябай көп айткан. Анткени биздин негизги максат ушул да, биз жашоого эмне келдик? Мына Алла Таала Куранда айткандай, мен жиндер менен адамдарды өзүмө ибадат кылуулар үчүн жараттым деп атпайбы? Биздин максат ушул жашоого келгенибиздин максатыбыз ушу Алла Таалага түз сыйынып кулчулук кылуу максатта келгенбиз. Алла Таала ошон үчүн бизди жараткан да. Ошондуктан биздин баардык оюбуз, ниетибиз, жашоодо өткөргөн убактыбыздын баары тең ушул нерсеге арналыш керек. Бирок тилекке каршы мына көрүп атасыздар. Мурунда болуп келген дагы деле ушул заманда болуп улана берет. Бул кайсы жерде илим жок болсо, Куран, сүннөт илими жок болгон болсо, таухидке чакырган адамдар аз болгон болсо, адаштырган, дүйнөнү көздөгөн бузуку илимдүүлөр көп болгон болсо, дүйнөнү максат кылган, бийликти максат кылгандар, ошондой адашуулар чыга берет. Мына буга чейин деле угуп келем, дагы деле улабыз. Айрыкча дубага, тилек тилөө ибадатына келгенде эле, арбак маселесине келгенде эле, ушуну арбакты айланчыктап калгандар аябай көп да. Те суфилерден баштап ошолордон таасир алган, жосо ошолордун жолунда жүргөн адамдар бар эле. Арбак колдойт, анан арбак жардам берет, анан арбак уруп кетет, анан мындай болот, тигиндей болот деген маселелер көп. Ушунун баары неден чыгып атат? Бунун баары ошо таухидти билбегенден да. Болбосо мында карап көрсөңүздөр, мына адам баласы карап көрсө, тирүү адамдар арбакка муктаж болбойт. Тескерисинче, тирүү адамдар арбактарга пайда берет да. Ошолор Кудай Таалага жалдырап, о Алла Таала, ушу өтүп кеткен атасы болобу, же тууганы болобу, же такыба адам болобу, олия болобу, баатыр болобу, артында калган жакындары, туугандары же болбосо жалпы мусулмандар Алла Таалага жалдырып атпайсызбы? О Алла Таала ушулардын даражасын көтөр, ушулар тозоготунан сакта, күнөөсүн кечир, пайгамбардын шафаатын насип кыл буларга, сурагын жеңил кыл деп, ошо өтүп кеткен арбактар үчүн тирүүлөр Алла Таалага жалдырып, тирүүлөр пайда келтирип атат да. А булар болсо теңирден тескери иш кылышып, ошо арбактардан жардам сурашып, арбактарды мынтип улуктап алышкан да. Арбак деген ал жашоо бүттү, ал адамдын жаны да. Биз айтканда арбак деген рух деген сөзүндөн алынган, араб тилинде. Арвах деп ошо жандар деген сөз да, рух деген жан деген сөз. Адам баласы чыгып кеткен денеси кабырда жатат. Руху Аллах субхана таала ошо каалаган жерде жүрөт. Болду, ал жашоодон өткөн арбак уже ал адам бул дүйнөдөгү баягы милдеттери токтогон, жакшы иш кылган болсо, ошонун үзүрүн көрүп атат, жаман иш кылган болсо, ошонун зыянын тартып атат. Ал бирөөгө жардам бермек түгүл, өзүн ойлоп отурат ал. Эч бирөөгө жардам бергенге ал кудурети жетпейт. Анан мунун баары көрүңүздөрбү, Аллах Тааланын акысын унуткандар. Анан баары эле айланчыктап эле айланып келип арбакка байлана беришет. Анан арбак угат, анан көрөт, анан жардам берет, анан урат, анан колдойт деп ошентип айландырып. Мына ушунун баары тең таухидтин алсыздыгынан болуп атат да. Алла Тааланын акысын билбегендиктен. Болбосо ошондой адамдар таң калыштуу да, мына Курандын баштан окуп, жөн эле ой жүгүртүп окуса, Алла Тааланын акысын түшүнөт. Бирок окубайт. Кээ бирөөсү окуса да теңирден тескери мамиле кылышат ошого. Анткени ошондой тарбияны көрүп калган, ошондой нерсенин үстүнө чоңойгон, таухид деген нерсени билбейт. Керек болсо таухид деп айтсаң, Алла Тааланын жалгыз деп айтсаң, ушуну дене башы титиреп, сени душман көрөт. Аллах субхана таала Куранда ачык айтып атат. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб дейт. Мен жөнүндө сенден пайгамбар айтып атат да. Пенделерим сураса деп атат мен жөнүндө. Мен айткын дейт, мен аларга жакын деп атат. Ужибу да'вата да'i ида да'ан дейт. Ким мага дуа кылып кайрылган болсо, мага жооп берем деп атат. Аллах Таала өзү айтып атат мага дуа кылгыла кайрылгыла депчи. Булар тескери жасайт да ошонун баары. Мына намаз окуган мусулмандын баары билет. Намазда Фатиханы окубаган мусулман жок. Ошол жерде күнү түнү какшып окуп атабыз. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп атабыз да. Ушинтип алып өзүлөр тил менен айтып алып, кайра мындай чыкканда эле анан дуага жардам суроого келгенде эле анан арбакка кайрылыш керек, анан арбакка жалдыраш керек деп эле кылышат. Көрүңүздөрбү, адам баласы өзүнүн айтып аткан нерсесин ойлонбогондуктан. Алла Таала сактасын. Болбосо биз Алла Таалага кулчулугубузду билдирип атпайбызбы? О Алла Таала, сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп. Муну аткарышпайт. Мына биринчиден өзүбүз намазды ушинтип жалдырып атабыз. Экинчиден пайгамбарлардын даваты ушундай. Алла Таала Куранда айтат: "Ва лакад ба'асна фи кулли уммати расулан ан ибудуллаха ва ижтанибут тагут." Акыйкатта биз ар бир коомго пайгамбар жибердик дейт. Эмне себеп? Ан ибудуллаха ва ижтанибут. Алла Таалага сыйынгыла жана тагуттан, ширктен, кафирдан алыс болгула деп. Пайгамбарлардын даваты да. Пайгамбарлардын даваты ушундай болсо, алар барып элдерди арбакка байлап атышат. Таң калыштуу. Алла Таала мына Меккедеги мушриктер жөнүндө айтканда Куранда ачык айтат. "Валлазина тад'уна мин дунихи ла ямликуна мин қитмир" дейт.
Силер жана Алла Тааладан башка сыйынган жана буттарыңар, айкелдериңер дейт да. Алар дейт финиктин чел кагууга жана жылтырага. Ошончолук нерсеге да ээ боло албайт деп атат. Ошончолук нерсеге ээ болот. Ин тадуухум ла ясмау дуаакум дейт. Силер аларга дуа кылып кайрылсаңар, тилегиңер, силердин дуаңарды укпайт дейт ал. Бүттү да ал деген өлгөн адамдар, же болбосо өлүү адамдын элесинде жасалган жанагындай буттар, айкелдер укпайт дейт. Эгерде алар уга турган болсо дейт да, мейли угаттап коелу дейт да. Уга турган болсо, мастажабу лакум, силерге жооп бере албайт деп атат. Карап кандай айтып атат Аллах субхана. Ва яума якфуруна биширкикум деп атат. Силер кыямат күнүндө ошо силердин кылган ширкиңер алар кафыр болот деп атат. Силердин кылган ишиңер мо ширк. Ошо кылган ишиңерди алар четке кагып кафыр болот деп атат. Булар ага карабастан эле сыйынып жүрүшөт. Алла Тааладан башка эч кимдин колунан келбейт. Алла Таала Куранда пайгамбарыбызга айтып атат мына. Кул ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра илля ма шаалла. Айткан Мухаммад деп атат. Мен өзүм үчүн эч бир пайданы алып келе албайм, же өзүмдөн эч бир зыянды кетире албайм деп атат. Илля ма шаалла, бир гана Алла Таала кааласа гана ошондой болот деп атат. Эгерде мен бая гайыпты билгенде дейт, мен көп жакшы иштерди кылмакмын деп атат. Вала кунту а'ламул гайба ластаксарту мин алхайр дейт. Эгерде мен гайыпты биле турган болсом, көптөгөн жакшы иштерди жасамакмын деп айткан. Ва ма массани су дейт. Мага эч бир зыян келмек эмес деп атат. Ва ма ана илля надирун мубашир ли кауми юмин. Мен бир гана эскертүүчү жана сүйүнүч кабар берүүчү момундар үчүн келген бир адаммын деп айткан деп атат да. Мына ушундай аяттар, ошого окшогон аяттар көптө толтура турса, адамдар Аллах субханаху таштап, анан арбакка, анан тоого, анан олияга, анан периштеге деле ушинтип байланып калышкан да. Мына бул деген өтө коркунучтуу чоң күнөөлөрдүн бири. Ошондуктан ар бир адам тавхид маселесин жакшы үйрөнүш керек. Ошону жеткирип айтыш керек. Билбегендиктен элдер туура эмес багытта кетип калып атышат. Мына алхамдулилlah мурун ушуга чейин баягы дин тарап, элдерге туура түшүнүп жетип, жөнөкөй карапайым адамдардын көбү билип калышкан да. Арбактан жардам сураган болбойт экен, арбак колдосун деп айткан болбойт экен деп билишчү да. Эми азыр адаштырган молдолор чыкты да. Илимди мен тиякта окуп келген, биякта окуп келем. Эми ушуга дават кыла башташты, элестетип көр. Элдердин башын айландырып. Арбак колдойт, ана урат, ана мындай кылат, тигиндей кылат деп ушинтип атып. Карабайсызбы, элдерди кайра Алла Тааланын акысына тавхидке чакыра албай, макулуктардан сурабай, Алла Тааладан сурат деп дават кылып атсак, булар теңирден тескери дават кылып атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кичинекей сахабасы Абдулла ибн Аббастын уулу Абдулла деген. Ошо осият кылып айткан, насаат кылып айтканда айтып атпайбы пайгамбар? Эгерде сен бир нерсени сурасаң, аны Алла Тааладан сура дейт. Эгерде бир нерсени сурасаң, Алла Тааладан сура дейт. Эгерде жардам сурасаң, Алла Таала жардам сура деп атат да. Кабырга бар, анан немеге бар, периштеге бар, же тигиге бар деген жок. Алла Таалага жүрөгүн байлап атат да. А булар болсо эмне теңирден тескери да. Ошондуктан эмне элдерге туура таалим, тарбия керек да. Ошондой нерсенин баарын үйрөтүш керек. Баарыбыздын милдетибиз да. Баарыбыздын мойнубуздукка жүктөлгөн парыз бул. Айтыш керек. Мына көрүңүздөрбү, адашуу бат эле чыгат. Эгерде биз Алла Тааланын акысын жакшы үйрөтпөй, элдерге жакшы бала чакабызга, тууган урукка таалим бербесек, ушундай бир секундта, бир мүнөттө бир адаштырган бир чалан молдо чыгат, молдо сөйрөй чыгат дагы, бир ушундай сөздөр айтып коет. Анан болду. Элдер бат эле ишенип алат да. Бая өткөндө билесиздерби, былтыр баягы жума хутбасында чыгып бирөө даярдалып берген кагазды окуп атат. Бир тобус эле укпадык беле, неме деп теге. Мүрзөлөргө жана эстеликтерди курган болбойт, кабырларга курулуштар курган болбойт. Бир гана бир атактуу кишилер болсо, баатырлар болсо куруп койсо болот депчи. Мына көрүңүздөр. Бул адаштыруунун бир эле башталышы да көр. Курган болбойт, бирок да атактуу киши болсо куруп койсо болот деп. Аны жума намазда айтып атат. Даярдалып келген. Анткени элдер мисалы баланча баатыр, биздин баатыр десе жакшы көрүшөт. Анан мен эгерде ага да курган болбойт десе, мен элдер жаман көрүп калат деп туруп, анан ага боло берет, башкага болбойт деп. Мына ушинтип дин бузарлар адашуунун эшиктерин ушинтип ачышат да. Акырындыктан. Карапайым элде жеткиликтүү илим болбосо бат эле алданып кетет бул нерсе. Анткени карапайым элдин көбү Куранды да окубайт, дин менен иши жок да. Уккан көргөнү менен эле алар жүрө беришет. Оң болсоң оң болот, сол болсоң сол болуп кете берет да. Ошондуктан элдердин илим деңгээлин көтөрүп, ушундай нерселерди айтыш керек да, жеткириш керек. Анан ошондо гана туура илим келет дагы, жана адашуудан иншалла адамдар кутулат.